Söz so'rоо үчүн депутат Өмүрзаков Сүймек абылдаевичти. Рахмат, урматтуу Улукбек Зулпукарович, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Саламатсыздар, урматтуу чакырылгандар. Өз урматтуу кесиптештер, эң күчтүү мафиялардын бири бул жер сатууга байланышкан мафия да. Буга мисал мына күн сайын биз массалык маалымат каражат булактарынан окуп көрүп атабыз да. Бул кадастрлардын, айыл өкмөтүнүн башчыларынын, айыл өкмөттө иштеген кызматкерлердин кармалгандар буга көп боло алат. Мен суроом сизге, Сокулук районунун акимине, мына бул өзү эң негизги кылмыш топтор өзгөчө Чүй областында, Бишкек шаарында болуп жатат да. Мына Сокулук районуна кармалган жер мафиясынын башчысынын 300 гектар жер бар экен. 200 гектар жери рухий мурас конушунда, 100 гектар Баян Антоновка айылынын аймагында экен да. Мына ушул көбүнчө эми ал сиз айтасыз, мен жакында келдим билбейт элем депчи. Мына көбүнчө ушуга байланыштуу ушул жерде иштеген аким дагы көргөн да. Аким ошол убагында өзү маалымат бериш керек болчу жетекчиликке. Мына туура эмес, мыйзамсыз анча көп жерди алып алыптыр. Мына ал жаран депчи. Ошол айыл өкмөттө иштеген кызматкерлер бардыгы жер адистери тиешеси бар да бугачы. Мына сотто, тергөө, укук органдарында жалаң эле ушу кылмыш иштери жерге байланышкан маселелер, кылмыш иштери. Эми сиздер ушуну токтотуу боюнча жана мына 300 гектар боюнча эмне деп айта аласыз? Бул баарын кызыктырат да. Бүгүнкү күндө жер мунапысына жаманып алып дагы канча туура эмес иштерди аткаргандар бар. Ана мына жер бул мамлекеттик элдики да. Кичинекей жерге жетишпеген канча биздин жарандарыбыз бар. Ана 300 гектарлап жерлерди алып алып туруп, өз кызыкчылыгына иштетип жүргөндөр да бар. Мына Сокулук жогоруда Улукбек Зулпукарович жакшы белгилеп кетти. Эң көп проблемалардын бири ушул Сокулук да. Сокулук, Аламедин, Москва, Сахатар райондорунда. Мына ушул кылмыш токтотуш үчүн эмне иш алып барып жатасыздар сиздер азырчы? Бул жерде азыркы сиз айткан жогоруда маселе боюнча туура. Бул жерлер мезгилинде сатылып, ошол жанагы жашыл китеби боюнча өзүнө жеке менчикке өткөрүп алган жерлер болуп атат да. Ошол жерде азыркы курулуп кеткен жерлер жеке менчикке өткөрүп алып, ошол жерде курулуштар жүрүп кеткен. Жанагы сиз айткан Баян Антоновкадагы алынган жер дагы ошондой менчик жерде берилген элге, ошол жарандардан сатып алган өзүнө менчик. Анан ошол жерге курулуштар жүрүп кеткен. Ал боюнча бүт укук органдары бардыгын тергөө жүрүп атат, баарысы кетет. Азыркы мезгилде жанагы президенттин указы менен азыркы мезгилде мыйзамсыз курулуштарды токтотуу боюнча айдоо аянттарына бир курулуш жүргүзбөй атабыз. Ар бир айыл өкмөткө, ар бир айыл башчыга чейин түшүп, участкалар көзөмөлгө алып атат. Айыл чарба багытында турган жерлердин баардыгы максаттуу пайдалануу боюнча жумуштар жүрүп атат. Эми мына сатып алса элден 100 гектар сатып алып атканда ошого көңүл буруш керек болчу да, туурабы? Эми ошо мезгилинде сатып алган экен, менчик үчүн. Ал жерде кадастрдан каттоодон өткөн, жашыл китебин алган, нотариустан сатып алуу келишим жүргүзүлгөн бардыгы. Мына бул коррупциялык схемага түздөн түз аралашкан сиздин кызматкерлериңиз да бүгүн ошо боюнча эмне иш алып барып атасыздар сиздерчи? Азыркы күндө жок, мында жол бербейсиздер, эртең дагы чыкпайбы ушуга окшогондор? Жана мунапыс кабыл алынгандан кийин жерлерди тез арада түнү ичинде салып ийишип үйлөрдүн фундаменттерин. Ушундай да фактылар болду деп атат. Сотко бир канча жарандар кайрылып атышат. Бир документти жерди мына сеники деп берет дагы ушул айыл өкмөттүн кызматкерлери. Анан кийин эле экинчи адамга да сатып кайра берип атышат. Кызыл китебинен берип атат, көк китеп эмес. Бул жерде мындай көбүнчө жанагы менчик жерлерди болгон, жана жогоруда белгилеп өткөндөй 400-500ге жакын кишиники ошондой бирден экиден жаранга сатылып кеткен учурлар болгон. Бул жерде айыл өкмөт тарабынан берилген жерлер аз эле. Бул жерде жер эле гана сатып, 2-3 жаранга сатып, бири фундамент кылып, экинчи стенасын көтөрүп, үчүнчүсү жаап, жашап алган жерлер ушудан талаштар ушул жерде көп жаралып атат. Мамлекет тарабынан берилген жерлер ал жерде жок. Эми эгерде ошол мезгилде үлүш жерди берип атканда маселе болсо, аны карап берип атат. Бизге азыркы күндө жанагы мыйзамда көрсөтүлгөндөй курулуп калган үйлөргө бардыгына мыйзам чегинде берип атабыз.
Биз бош участкалар боюнча азырынча токтоп турат бизде. Мына бүгүнкү күндө канча адам ушул тизмеде турушат, жер алабыз депчи, мына жеке менчик үй салабыз деп сизде? Биздин Сокулук району боюнча 25.553 киши кезекте турат. Сокулук району боюнча жалпы. Ош качан бере баштайсыздар? Мына кайрылып атышат да. Бул жерде азыр бизде Трансформация качан болот ошо жерде? Андай биздин мындай азыркы күндө трансфер кыла турган жерибиз жок. Бир эки гана участок бар. Фрунзе айыл өкмөтү менен мына Военный Антоновкада. Ал жерди бергенбиз, бирок мезгилинде ал жерлер сугат деп өтүп калган байланыштуу алар өкмөттөн кайтарылган. Сугат жерге мораторий болгондуктан азыр трансфер кыла турган жери жок. Анда эмне бүгүн ушу 25 миң адамга эмне деп жооп берип жатасыздар анда сиздер азыр? Эгерде мына ушундай кезектиңиздер тура сакталат, электронныйда баардык нерсе сакталат. Эгерде мына сугат жерлерге мораторий алынса, мына ошол жерлердин 94-жылдагы инвентаризациядан өткөн мезгилдеги такталып чыгылып чечилсе гана берилет, болбосо бере албайбыз. Жана эгерде көп кабаттуу үйлөр курулуу боюнча иш-чара жүрүп атпайбы? Ушундай болуп көп кабаттуу үйлөр курулса, ошону менен каласыздар деп атабыз. Ошону менен бирге эле мына Күнтүүдө дагы ошо 1150 киши кезекте турган болчу. Ал жерде ошо 31 гектар жерди трансфер кылып берилген экен. Ошол жердеги жарандарга бирден квартира бере турган болуп сүйлөшүп, ал жердин кезеги чечилди. Эгерде ошондой да көп кабаттуу үйлөр курулуп калса, ошондой кезекте ошо менен гана чечебиз. Сиз мына эми азыр Бишкек шаарына карап калдыңыздар да. Биз эки айыл өкмөт, Новополовка менен Норог айыл өкмөт. Эми сиз сунуш беришиңиз керек да, туурабы? Ушундай мынча адам бүгүн катар тизмеде турат, жерге укук алабыз деп, менчик үй салабыз деп. Ушуну чечип бериңиздер, же кандай нормативдик актылар иштеп чыгыш керекпи? Жер мыйзамына бир сунуштарды бериш керек, аким катарычы. Ушу эмне кыласыз? Сиздин оюңуз кандай? Мына 25 миң адамдагы көп угуп атса керек а сиздердичи. Мыналар үй алабыз, жер алабыз, аларга жок десеңиз, анда алар азыр туура эмес кабыл алышат да. Чечиш керек да, алар биздин жарандар, алар жер менен ар бир жаран укуктуу жер алышкачы. Ошо азыр сиз кандай сунуш бере аласыз? Биз сунуш беребиз. Башка биздин эми Кыргызстан башка оңушу райондор менен сүйлөшүп атасызбы? Алардан жер аласыздарбы? Башка райондордо ушундай татыштык бардык жерде ушундай көйгөй жаралып келет. Бизде чече турган ушу бир көп кабаттуу үйлөргө өтүү максатында ушуга аракет кылышыбыз керек. Былтыркы Шопоков шаарында да баштаганбыз, 2300 квартира алынып. Күнтүүдө башталды. Эми дагы Сокулукта да бир 8 гектар жер бар. Эгер ошону көп кабаттуу үйгө документтасак, ал жерди да ошо көп кабаттуу үйлөр менен чечишибиз керек. Мунун баарына бере турган жер жок азыр. Сиз эми жер жок деп отура бербеш керек да, Ош шаарында дагы жер жок болгон да. Ош шаарынын сыртынан Кара Суу жактан Кеңсай деген жерде мына Ош шаарынын бир канча миңдеген адамдар ошол жака жер берип, азыр ошол жакта жер алып үй салып атышат. Изилдеш керек ошондойчу. Аким болгондон элдин маселесин чечишиңиз керек сиз ал жака баргандан кийинчи. Сиз ошо элдин маселесин чечем деп бардыңыз сиз ал жакачы. Биздин урматтуу президентибиз ишенип сизди койду ошол жакачы. Анан кийин ал жака жер жок, билбейм деген бул сөз эмес, жооп эмес да бул жакачы. Жөндөн жөн чакырылган жоксуздар да сиздер бул жакачы. Ошого ушундай маселени чечип, элге жакшы жообун берип, сөз менен эмес, кагаз жүзүндө эмес, аны чечиш керек аларгачы үй салып. Көп кабаттуу үй саласыздарбы? Анда көп кабаттуу үйлөр салыш керек мына. Сокулук району шаардын четинде бардык суу тетиктери бар, канализация бар бардыгычы. Анда ошого аракет кылышыңыздар керек, сунуш берипчи. Менде суроо бүттү, рахмат.